Саламатсыңар балдар, ботаника предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы биргелештиктеги өсүмдүктөрдүн бири-бири менен жана жаратылыш менен болгон байланышы деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер өсүмдүк биргелештиги жана андагы байланыштар, өсүмдүктөр менен жаратылыш факторлорунун өз ара байланыштары, ошондой эле биргелештиктердин жер бетине жайгашышы тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Анда алгач биз силер менен өсүмдүктөрдүн биргелештиги же болбосо фитоциноз деген эмне экендигин билип алалы. Бул белгилүү бир аймакта узак убакыттар бою жашап, ошол аймактын ар түрдүү шарттарына ыңгайланышкан ар түрдүү өсүмдүктөрдүн тобун биз өсүмдүктөрдүн биргелештиги же болбосо фитоциноз деп атап коет экенбиз. Мисал катары биз ушул фитоцинозду же өсүмдүктөрдүн биргелештигин жакындан карап көрөлү. Биз билгендей, жер планетасындагы өсүмдүктөр ар түрдүү болуп, топ-тобу менен жайгашат. Алар жалгыздап жашашпайт. Бири-бирине ыңгайланышып, белгилүү бир чөйрөдө белгилүү гана түрдөгү өсүмдүктөр бир топко же биргелештикке биригет. Анда биргелештикке аныктама берип коелучу. Бул узак убакыттар бою белгилүү бир аймакта жашаган, бири-бирине ыңгайланышкан жана ошол аймактын чөйрөсүнө ыңгайланышып тиричилик кылган ар түрдүү өсүмдүктөрдүн тобун атап коет экенбиз. Биргелештиктеги өсүмдүктөр чөйрөнү ар түрдүү пайдаланышат. Мисалы, бири сууну көп пайдаланса, экинчиси аз. Же бири жарыкка өтө муктаж болсо, экинчиси жарыкка анчейин муктаж эмес. Биргелештиктердин бир нече типтерин ажыратабыз. Мисалы, талаада өскөн өсүмдүктөрдүн биргелештиктери айталы сазда өскөн өсүмдүктөрдүн биргелештигинен бирдөө эле айырмаланат. Мисалы, талаада чөйрө дагы шарт дагы башка. Бул жерде суу сазга салыштырмалуу азыраак, ошондой эле топурагы сазга салыштырмалуу бир топ органикалык заттарга бай болуп эсептелинет. Ал эми саздагы өсүмдүктөрдүн шартына кайрыла турган болсок, мисалы сазда суу көп, ошондой эле жер алдындагы суулар аркылуу минералдык туздар сазга агып келип кошулуп тургандыктан, бул жердеги суулар туздуу болуп эсептелинет. Демек, суулуу, туздуу шартта, ошондой эле тамырларына кычкылтек жетишпейт. Демек, дал ушундай топурагында абанын саны аз болгон шартта өсүүгө ыңгайланышкан өсүмдүктөр бул саздагы өсүмдүктөрдүн биргелештигин түзгөн өсүмдүктөр болуп эсептелинет экен. Мисалы, талаада ар түрдүү бетегелер, шыбактар, мисалы боз талааларда ак кылкандар өссө, ал эми сазда болсо камыштар, түрдүү моктор жана суу өсүмдүктөрү өсүшөт. Ал эми токойго кайрыла турган болсок, мисалы жазы жалбырактуу токойбу же ийне жалбырактуу токойбу, негизинен ошол токойдо белгилүү бир өсүмдүк же дарак үстөмдүк кылат. Ал эми ал дарак менен кошо башка өсүмдүктөр дагы ыңгайланышып тиричилигин өтөшөт. Ошондой эле жарым чөл, чөлдүн дагы өсүмдүктөрүнүн биргелештиги бар. Чөлдө негизинен ушул ысыкка чыдамдуу жана тамыр системасы мыкты өрчүгөн жана адатта жалбырактары ийнеге айланган же ичке тарам-тарам болгон түзүлүштөгү өсүмдүктөр дал ушул чөлдөрдө, жарым чөлдөрдө жашоого ыңгайланышкан. Биз ушулардын ичинен токойго кайрылып көрөлүчү. Токой деген эмне? Биз бир даракты токой деп айтабызбы, же 10дубу, 100дүбү, же 1000 даракты токой деп айтабызбы? Чындыгында 1000 даракты токой деп айтууга болот. Бирок 1000 дарактан турган мындай парктарды токой деп айта албайбыз. Себеби адамдардын кийлигишүүсүз алар жашай албайт. Анда токой деген эмне? Токой деген булар 1000 жылдар бою жашап, тиричилик кылган, бири-бирине ыңгайланышкан ар түрдүү өсүмдүктөрдүн түрлөрүнөн турган топ болуп эсептелинет. Негизинен токойдо дарак өсүмдүктөрү үстөмдүк кылат. Мындан сырткары жаныбарлар, курт-кумурскалар, ошондой эле козу-карындар, микроорганизмдер жана башка жандыктар тиричилик кылат. Ошондой эле токойдо карыгандары өлүп жок болуп, алардын ордуна жаштары, жаңылары чыгып, алар бир нече кылымдар бою жашап келет. Демек, токой өзүн өзү камсыз кылып, ал жердеги жашоону улантып жүрүп отурат.
Токойду бир нече өсүмдүктөрдүн түрлөрү түзөт экен. Дал ушул токой биргелештигинде өсүмдүктөр бири-бирине ыңгайланышат деп айттык. Анда биз өсүмдүктөрдүн бири-бирине карата байланыштарына токтолуп коелу. Айталы, мен алардын ичинин кабаттуулукка токтолгум келип турат. Мисалы, токойдогу өсүмдүктөр кабат-кабат болуп орун алышат. Биз азыр биринчи кабаттагы өсүмдүктөргө көңүл бөлүп атабыз. Буларга узун бойлуу бир нече ондогон метрлерге чейин жеткен ийне жалбырактуу дарактар кирет. Карагайлар же болбосо ар түрдүү эмен бактары дагы биринчи кабатты же биринчи ярусту түзөт. Демек, күндөн келген эң негизги жарык дал ушул кабатка биринчи болуп тиет. Ал эми экинчи кабатка, мисалы жазы жалбырактуу дарактар, кара жыгач, байтерек, терек, тал, кайыңды алсак болот. Демек, булар экинчи кабаттагы дарактар болуп эсептелинет. Күндөн келген жарыктын 4/3 бөлүгү дал ушул яруска же кабатка тиет. Негизинен биринчи, экинчи кабаттагы өсүмдүктөрдө шамал көп болот жана жарык нуру тике тийгендиктен булар ага чыдамдуу, жарыкты сүйгөн өсүмдүктөр болуп эсептелинет. Ал эми үчүнчү кабатка кайрыла турган болсок, бул экинчи кабаттан айырмаланып, бир аз да болсо көлөкөгө чыдамдуу келген өсүмдүктөр өсүшөт. Аларга тармактанган бойлору кыска болгон бадалдар кирет. Мисалы, шилби, итмурун, бөрү карагатты алсак болот. Алар үчүнчү ярусту түзөт. Ал эми 4-үнчү ярусту болсо, негизинен көлөкөнү сүйгөн өсүмдүктөр түзөт. 4-үнчү ярустагы өсүмдүктөргө айталы кайсылар кирет? Буларга мохтор, негизинен чөп өсүмдүктөрү кирет. Булардын жалбырактары каралжың жашыл түстө болуп, гүлдөрү түстүү жана ак түстө. Негизинен булар курт-кумурскалардын жардамы менен чаңдашып, уруктанып, анан көбөйгөн өсүмдүктөр болуп эсептелинет жана көлөкөдө мыкты ыңгайланышкан. Демек, биргелештиктеги өсүмдүктөр бири-бирине ыңгайланышып, узак жылдардын ичинде алар кабаттуулукту түзөт экен. Биринчи кабатта негизинен бою бийик жана күндү сүйгөн өсүмдүктөр, мисалы, ийне жалбырактуу өсүмдүктөр жана ири болгон башка жазы жалбырактуу өсүмдүктөрдү айтсак болот. Ал эми экинчи кабаттагы, мисалы, кайыңдар же болбосо четинди алсак болот. Ал эми үчүнчү кабатта болсо негизинен бадалдар кетет. Айталы, буларга биз шелбини, карагат, бөрү карагаттарды киргиздик. Ал эми 5-чи кабаттарга болсо мох жана ар түрдүү чөп сымал өсүмдүктөр кирет. Мындан сырткары биргелештиктердеги өсүмдүктөрдүн байланыштарына мен микоризаны киргизгим келип турат. Бул эмне дегендик? Бул симбиоздун бир түрү, башкача айтканда, өсүмдүк менен козгарынын ортосундагы симбиоз деп түшүнсөңөр болот. Бул эки организм бири-бирине пайда келтирип жашайт. Кантип пайда келтирет? Айталы, дарак козгарынга органикалык заттарды синтездеп берет, башкача айтканда азык затын даяр кылып берсе, ал эми козгарын болсо өз кезегинде даракка суу жана анда эриген минералдык заттарды дарактын тамырына берет экен. Ошентип, бул эки организм бири-бирине пайда келтирип, өсүмдүктөрдүн биргелештиктеринде тыгыз байланышта тиричилик кылат. Айталы, мисалы, байтерекчи козгар менен байтерек дарагы, же болбосо кайыңчы козгар менен кайыңдын ортосундагы дал ушундай симбиоздорду мисал келтирсек болот. Мындан сырткары токойлордун ичине барсак, минтип биз дүмүрлөрдө же өсүп жаткан өсүмдүктүн бутактарында түрдүү мамык чөптөрдү жана эңилчектерди көрөбүз. Азыр биз ушулардын ичинен эңилчекке кайрылып көрөлү. Эңилчек бул кадимки эле балыр менен козгарындын биргелешкен же бири-бирине өз ара пайдалуу болгон симбиоз экен. Мындан сырткары өсүмдүктөрдүн биргелештиктеринде конкуренция деген бар. Алар өз ара сууну же болбосо жарыкты талашышы мүмкүн, ага карата курч формадагы жашоо үчүн күрөш башталат. Азыр биз тропиктик токойлордогу жарыкка карата жашоо үчүн күрөшкө кайрылып көрөлү. Жашоо үчүн күрөш өсүмдүктөр дүйнөсүндө. Экваторго кайрылалы. Экватор бул картадагы гана сызык эмес, өсүмдүктөргө, жаныбарларга бай болгон аймак болуп саналат. Бул жерде жашоо үчүн күрөштүн өтө курч формасы өтөт. Биз ушулардын ичинен токойдогу өсүмдүктөр дүйнөсүндөгү жарыкка карата жашоо үчүн күрөшкө кайрылып көрөлү. Чындыгында өтө тынч көрүнгөнү менен, жарыктын түшүшү менен бул токойдо жашоо үчүн күрөш башталат. Өсүмдүктөр күндүз кечке
кубаттуу тамырлардын жардамы менен суу жана анда эрген минералдык заттарды соруп алып, жер үстүндөгү бөлүктөрүнө жиберет. Башкача айтканда, сабактарындагы татаал өткөргүч ткандар аркылуу суу бир нече метрге, 70-80 метр жогору карай көтөрүлөт. Алардын акыркы чеги түздөн түз жарык менен байланыштагы болгон жалбыракка барып токтойт. Жалбыракта жарыктын, суунун, хлорофилдин жана көмүр кычкыл газынын катышуусу менен органикалык эмес заттардан органикалык заттар синтезделет же фотосинтез процесси жүрөт. Фотосинтез процессинин натыйжасында пайда болгон жана зат алмашуунун натыйжасында пайда болгон заттар өсүмдүктүн үт деп аталган тешикчеси аркылуу сыртка бөлүнүп чыгат. Мисалы, бул буулар дал ушул кычкылтек жана суунун буулары. Алар өз кезегинде токойдун үстүндө туманды пайда кылып, аба ырайынын өзгөрүшүнө жеткирет. Натыйжада аба ырайы өзгөрүп, заматта жамгыр жаап кирет. Мындай нөшөрлөгөн жамгыр жана шамал карган жана алсыз бактарды кулатат. Бирок бул карган бактын кулашы жашоо үчүн күрөштүн курч формасынын башталышы болуп саналат. Көпкө чейин жетпеген жарык дал ушул дарактын кулашынан жерге тийди. Жарыктын тийиши менен буга чейин эс алууда жаткан уруктар, өркүндөр өнүп, алар жашоо үчүн күрөшкө аттанды. Алар үчүн эң башкы максат өйдөн карай көтөрүлүп, көбүрөөк жарыкка ээ болуу. Себеби канчалык жарык көбүрөөк тийсе, ошончолук аларда көбүрөөк фотосинтез процесси жүрөт. Андыктан бул жарыштын акыркы чеги качан гана жалбырагы менен жогору карай көтөрүлүп, жарыкты толугу менен каптап калганда гана аягына чыгат. Демек, канчалык жашоо үчүн күрөштө ылдамыраак жогору көтөрүлүп жана көбүрөөк тармактанса, ошонусу жеңишке жетет. Мынакей, ошентип биз өсүмдүктөрдүн биргелештигиндеги түрдүү байланыштын түрлөрүнө кайрылып өттүк. Эми суроого кайрылалы. Токойдогу өсүмдүктөрдү кабаттуулугу боюнча иретке келтиргиле деген тапшырма берилген. Асы жогорку кабат бадалдар, ортоңку кабат дарактар, төмөнкү кабат чөптөр деген жооптор болду. Бсы жогорку кабат дарактар, ортоңку кабат чөптөр, төмөнкү кабат бадалдар жана мохтор. Всы жогорку кабат дарактар, ортоңку кабат бадалдар, төмөнкү кабат чөптөр деген жооптор болду. Эми биз кийинкисине кайрылалы. Биринчиси Асы экен, экинчиси Бсы, үчүнчүсү Всы, төртүнчүсү бардыгы деген жооптор. Токойдогу өсүмдүктөрдү кабаттуулугу боюнча иретке келтиргиле деген тапшырма берилген. Бул жерде Асы жана Бсы, Всында тапшырмалар көрсөтүлгөн. Кайсынысы туура деп ойлойсуңарбы же бардыгы туура деп ойлойсуңарбы? Төртүнчү жооп. Анда туура жоопко кайрылып көрөлү. Бул үчүнчү экен. Башкача айтканда, жогорку кабатта дарактар, ортоңку кабатта бадалдар, эми төмөнкү кабатта болсо чөптөр турат экен. Эми биз силер менен өсүмдүктөргө таасир тийгизүүчү факторлорго кайрылалы. Башкача айтканда, өсүмдүктөргө ар түрдүү шарттар таасир этет. Ал ошол шарттарды биз факторлор деп коебуз. Алардын бири климат фактор. Мисалы, буларга жылуулук, жарык, аба, жаан-чачын жана башкалары кирсе, ал эми кыртыш факторуна кыртыш жана ошол өсүмдүк өскөн жери кирет. Биогендик фактор башка өсүмдүктөрдүн бири-бири менен болгон мамилеси жана жаныбарлардын өсүмдүктөргө тийгизген таасирин карасак болот. Ал эми антропогендик фактор бул адамдын өсүмдүктөр дүйнөсүнө, өсүмдүктөрдүн биргелештигине тийгизген таасири. Мынакей ушул факторлордун ичинен кыртыш факторуна кайрылып көрөлү. Сазда жана чөлдө өскөн өсүмдүктөрдүн кыртышын салыштыра турган болсок, абдан айырмалуу. Демек, белгилүү бир кыртышта белгилүү гана өсүмдүктөрдүн түрлөрү өсөт экен. Ал эми климат факторлорунун ичинен жарыкка кайрыла турган болсок, айрым өсүмдүктөр жарыкты сүйсө, айрымдары тескерисинче көлөкөнү сүйөт. Азыр биз тасманын жардамы аркылуу ушул жарык факторуна кайрылып көрөлү. Күндөн келген жарыктын 2% жерге жетет. Жарыктын бир нече түрлөрү бар экендигин билесиңер. Жашыл, көк, ультра кызгылт көк, жашыл жарыктар. Алардын ичинен жашыл жарык гана толугу менен жерге жетет жана жалбырак дагы дал ушул жашыл жарык нурларын чагылтат. Ошондуктан бизге алар жашыл түстө болуп көрүнөт. Эми биз токойдун ичиндеги эң төмөнкү ярустагы же кабаттагы чөп өсүмдүктөрүнө кайрылып көрөлү. Аларга жарык өтө аз жетет жана дал ушул көлөкөдө өсүүгө алар ыңгайланышкан. Жогорку кабаттагы өсүмдүктөр алардын үстүнөн калкалап, биринчи кезекте шамалдан, ар түрдүү механикалык таасирлерден, ошол эле убакта күндүн соккусунан сактайт.
Мындай өсүмдүктөр көлөкөдө мыкты өсүп ыңгайланышканы менен бир аз гана кыска убакыттын ичинде тийген күндүн нурунан кубат алып тиричилик кылышат. Адатта мындай өсүмдүктөрдүн жалбырактарынын сырттарында мом катмарлары болот. Бирок ушул кабаттагы айрым өсүмдүктөр бул чөйрөгө башкача ыңгайланышкан. Башкача айтканда, алардын жалбырагынын түсү кызыл түстө. Кызыл түстөгү жалбырак өз кезегинде ачуу уул затты бөлүп чыгарат. Демек, ага башка курт-кумурскалар тийбейт. Бирок ал дал ушул күндөн келген жашыл жарыкты сиңирип алып, өз тиричилигин улантат. Демек, бул дагы жашоо үчүн күрөштө ыңгайланышуунун бир жолу десек болот. Эми биз кийинки факторго кайрылалы, бул биогендик фактор. Башкача айтканда, өсүмдүктөр дүйнөсүнө башка тирүү организмдер кандай таасир тийгизет экен, ага тасманын жардамы аркылуу кайрылып көрөлү. Өсүмдүктөрдүн биргелештиги менен чогуу жашаган курт-кумурскалар, жандыктар алардын сабактарын, жалбырактарын, мөмөлөрүн жеп тиричилик кылышат. Ошол эле убакта аларды чаңдаштырып, көбөйтүүсүн камсыз кылат. Мисалы, колибри деп аталган кичинекей чымчык же болбосо курт-кумурскалардын ар түрлөрү аларды чаңдаштырат. Ошол эле кезекте башка жандыктар алардын мөмөсүн жеп, уруктарын бир жерден экинчи жерге таратат. Ал эми өсүмдүктөрдүн түшкөн калдыктары, жалбырактарын, сабактарын андан ары иштетип, топурактын пайда кылышына курт-кумурскалар зор өбөлгө түзөт. Алар бир нече жуманын ичинде эле мындай органикалык таштандыларды ажыратып, топуракты органикалык заттар менен байытат. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн айрым түрлөрүнүн тамырлары жердин үстүнө жакын келип, алар ушул чириген жалбырактын астында орун алат дагы, түздөн түз козгарындар менен симбиоздо жашап, ушул минералдык заттарды жер үстүнөн алып турушат. Ал эми айрым мите өсүмдүктөр жашоого башкача ыңгайланышкан. Мисалы, бул рафлезия деп аталган гүлдүн чоңдугу же диаметри 1 метрге чейин жетет. Ал чымындар менен чаңдашат. Бир аз жылуулук аны менен кошо сасыган эт сыяктуу жыт бөлүп чыгарат. Дал ушул жытка чымындар келет. Ал эми чымындардын жардамы аркылуу алар чаңдашышат. Демек, бул бир топ ыңгайланышуу. Бирок ушундай зор гүл кантип өсүп тиричилигин кылып атат? Алардын сабагы дагы, жалбырагы дагы, тамыры дагы жок. Бирок аларда ыңгайланышуунун бир жолу бар. Алар ичке майда түтүкчөлөрүн жанындагы өскөн өсүмдүктөрдүн бутактарына минтип терең тармактантып киргизишет дагы, дал ошол өсүмдүктүн жардамы аркылуу өсүп, чоңоюп, тиричилигин өткөрө беришет. Дал ушундай өсүмдүктөрдү биз мите өсүмдүктөр деп атап коебуз. Ал эми мите өсүмдүктөр менен ооруган мындай өсүмдүктөр канчалык жогору көтөрүлүп тиричилик өтсө дагы, алар тамак ашы менен же фотосинтездин натыйжасында пайда болгон органикалык затты башка мите өсүмдүк менен бөлүшүшү керек. Эми биз жогорудагы алган маалыматтардын негизинде кезектеги суроого кайрылып көрөлү. Адегенде суроого жакшылап көңүл бөлүп алалы. Биргелештиктерде башка бирөөнүн эсебинен өсүп тиричилик кылган организмдер кандай аталат? Биринчиси чаңдаштыруучу, экинчиси жырткыч, үчүнчүсү конкурент, төртүнчүсү мите деген жооптор болду. Биргелештиктерде башка бирөөнүн эсебинен өсүп тиричилик кылган организмдер кандай аталат деп ойлойсуңар? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул мите деп аталат экен. Эми биз силер менен кийинки фактор болгон антропогендик факторго кайрылалы. Башкача айтканда, өсүмдүктөрдүн биргелештигине адам баласы кандай таасир тийгизет? Адам баласы өсүмдүктөрдү айдап, эгип, алардын түрлөрүнүн санын көбөйтөт, же болбосо какыраган суу жетпеген жерлерге сууну буруп сугарышат, аларды түрдүү оорудан айыктырат. Бирок ага карабай, өсүмдүктөрдүн биргелештиктерин ар түрдүү деңгээлде бузуп, өз максатында пайдаланып келишет. Мисалы, бийик-бийик бактарды кыркышат, алардан түрдүү курулуш материалдарын алышат, ар түрдүү таштандыларды таштап, токойлорду булгашат. Булардын бардыгы адам баласынын чөйрөгө карата зыяндуу тийгизген таасири. Же болбосо дүкүйгөн бактуу токойлорду минтип саздуу какыраган чөлдөргө айландырышат. Демек, өсүмдүктөрдүн биргелештиктерин адам баласы бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй түрдүү деңгээлде өзгөртүп, өз максатында пайдаланып келет. Эми биз силер менен жер бетиндеги өсүмдүктөрдүн зоналарына кайрылып көрөлү.
өсүмдүктөрдүн биргелештиктери нымдуулуктун жана жарыктын таралышына карата түрдүү зоналарга ажырайт. Тундра зонасы бул өзүнүн өсүмдүгүнүн биргелештиги менен айырмаланат. Мисалы, адатта бул жерлерде мамык чөптөр, эңилчектер өссө, ал эми токой зонасы силерге тааныш. Талаа менен дагы таанышып өттүк. Жергиликтүү өсүмдүктөрү булар негизинен ушул талаада өсүүчү өсүмдүктөр болуп саналат. Ал эми жарым чөл, чөлдө ысыкка жана суукка чыдамдуу өсүмдүктөр өссө, ал эми кийинки зона саванна. Саваннадан кийин экватор кетет. Демек, бул өсүмдүктөрдүн зоналары экен. Дал ушул зоналар сыяктуу эле тоодогу дагы алкактуулук байкалат. Биз азыр ушул тоодогу алкактуулукту төмөндөн жогору карап көрөлү. Адегенде чөл, жарым чөл, андан кийин талаа алкагы кетет, андан кийин шалбаа кетет. Андан соң токой, анан субальпы жана альпы. Демек, тоодогу алкактуулуктун негизинде биз бардык 4 мезгилди көрүп, жана ошол мезгилдерге ыңгайланышкан өсүмдүктөрдүн биргелештигин көрө алат экенбиз. Ошентип, балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө жалпы эле өсүмдүктөрдүн биргелештиги жана ага таасир тийгизүүчү факторлор тууралуу сөз кылдык. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.